Мээримдүү борекер Аллах Таала бизге туура багытта жашоо өткөрүүбүз үчүн өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга вахийлерди жиберген. Пайгамбарыбыз ошол вахийлерди Аллах Таала берген аяндарды, туура багыттын, шарияттын, жашоонун туура багыттын өкүмдөрүн жалпы элге жеткирген. Себеби адамдар бул дүйнөдө баардыгы тынч, укуктары тебеленбей жашоону каалайт. Албетте бул биздин табиятыбызда бар. Бирок мындай болуш үчүн ар ким өзүнүн укугун талап кылууда бул даражага, бул мүмкүнчүлүккө жетүү кыйын. Анда ар ким өзүнүн укугун талап кылса, келишпестик пайда болот. Албетте мусулман адам эң негизги иши, анын артыкчылыгы башкаларга жакшы мамиледе болот. Башкалардын акыларын, укуктарын толук аткарып, толук аларга аяр мамиле жасайт. Бири-бирине атага перзент кандай мамиле жасашы керек болсо, ошондой мамиле жасаса, перзентке кандай мамиле жасаш керек болсо, ата ошол мамилелерди жасаса, агыраак айтканда акылар толук аткарылса, анда биз күткөн жана биз көздөгөн ошол даражага, ошол жыйынтыкка жетишибиз жеңил болот. Ошондуктан мусулман менен мусулмандын ортосунда бир канча акылар бар, бир канча адептер бар. Эгер бул адептерге көңүл бурсак, өзүбүзгө жана тегерегибиздеги биз катары жашап жаткан мусулман эл журтуна, негизи эле адамзатка пайда болот. Кандай эле бул укуктар сакталбоосу бизге зыян келтиргендей, биздин ушул укуктарды башка мусулмандардын акыларын аткарып бербөө башка бир мусулмандарга дагы кыйынчылык жеткирет. Муну түшүнүп жетиш керек адам баласы. Пайгамбарыбыздын насааттарынан бириси башка бир мусулманга кыйынчылык жеткен кезде, башка бир мусулман кандайдыр бир балеге, оор бир абалга кабылган кезде, башка мусулмандардын кыла турган иши ага көмөктөшүү, жардам колун сунуу ушул мусулмандардын милдети. Ал эми кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылган адамдын үстүнөн күлүү, шылдыңдоо адам затына, мусулманга эле эмес, адам затына жарашпаган бир өтө жагымсыз амал. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен өтө катуу тыйган жана Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир эмес бир канча жерлерде башка бир мусулмандарды шылдыңдоо бул алардын укугун тебелөө экендиги тууралуу дагы аяттарда эскертип кеткен. Себеби кыйынчылыкка түшкөн маалда ар бир адам өзү эле түшүнсө болот, бирөөнүн шылдыңдагандыгы кыйынчылыкты ого бетер кыйындатат, жарасына туз сепкендей кайгыртат. Ошондуктан өзүбүзгө каалабаган кыйынчылыктарды башка бирөөгө аткарып көргөзбөшүбүз керек. Элибизде жакшы макал бар: бычакты өзүңө сайып көр, оорубаса андан кийин башкаларга деген сыяктуу. Мунун мааниси өзүңө жакпаган мамилени башкаларга көргөзбө. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундардын бири-бирине болгон сый урматы кандай болуш керек экендигин баяндап жатат. Иннамал муъминуна ихватун. Чындыгында момундар, ыймандуулар бири-бирине бир тууган. Бир туугандык деген ушунчалык бир назик, ушунчалык бир улуу бир Аллахтын алдындагы кадырлуу мусулман адамзаттын ортосундагы байланыш. Бир туугандыктын негизинде барлык жүрөктөр, таш жүрөктөр жумшайт, жибийт. Башка бир мусулман бир тууганына негизи эле бир тууганга жакшылык каалоону ар бир адамдын табияты кабыл алат. Эми бир туугандык атасы бир, апасы бир болгондугу үчүн бир тууган болушу мүмкүн. Бул ата тек жагынан бир тууган. Ал эми дин жагынан, бардыгы бир пикирде болуу жагынан, Аллахты таануу жагынан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: бардык ыймандуулар бири-бирине бир тууган. Демек, бир тууганыңа кандай мамиле жасаш керек болсо, ата тегиң бир болгон, андан да жакшыраак керек болсо, Аллах Тааланын өкүмү, дининин негизинде, ыймандуулук негизинде бизге бир тууган болгондорго аяр мамиле, жумшак мамиле жасашыбыз керек. Андан кийин дагы бир аятта Аллах Таала айтат: «Инналлазина юхиббуна ан таши'ал фахишату филлазина аману лахум азабун алимун фид-дунья вал ахира». Аллахка ишенгендер тууралуу жаман сөздөрдү, уят иштерди, жалаалардын жайылып кетишин каалагандар, ошону жакшы көргөндөр
булар үчүн ахиретте дагы, дүйнөдө дагы, жанчыдагысы азаптар бар дейт. Демек, башка бирөөлөрдүн шерменде болушун күтүш, башка бирөөлөргө бир жаман ой, бир жаман пикирде болуу, жаман нерселерди каалоо, бул адамдын өзүнүн эле кыйынчылыгы дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бир азапка кабылып калышына себеп болгон нерсе экен. Демек, бул нерседен өтө алыс болушубуз керек. Ал эми Кур'ан аяттарынын ачыктамасы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттарында бул маселеге тууралуу эмне деп айтылган? عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бирөөнү шылдыңдоо, башка бирөөнүн кабылган кыйынчылыгына көрүп туруп, күбө болуп туруп, жардам бербей, тескерисинче анын көңүлүн ортуп шылдыңдаса, анын зыянын мындайча баяндап жатат: сен бир тууганыңа шылдыңыңды көргөзбөгүн, шылдың кылбагын бир тууганыңды. Аллах Таалага ырайым кылып, сага сыноо берип коет дейт. Демек, бул хадисте айтылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам насааты кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылган адамдын үстүнөн шылдыңдап күлбөгүнүң себеби Аллахга ырайым кылып, сенин башыңа дагы ушул балени берип койсом эмне болот? Ошол үчүн айтат, ата-бабаларыбыз айткан сөз бар, кайтары дүнүйө деген. Кимдир бирөөгө туура эмес мамиле жасалган болсо, Аллах Таала ошол туура эмес мамилесине тообо кылбаган адамдын башына кайра ушул мамилени башка бирөөдөн сөзсүз түрдө бул адамдын башына алып келет. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтып атат: мусулман бир тууганыңа шылдыңдап, аны кыйнабагын, шылдың кылбагын башка бир мусулман бир тууганыңды, себеби Аллахга ырайым кылып, сенин башыңа бале берип коюшу мүмкүн дейт. Күндөрдүн биринде бир жаш бала сууга сүзгөндү билбегендиктен чөгүп кыйналып аткан учурда аны бир чоңураак жаштагы бир киши байкап калат дагы. Анан айтат: "Ай, эмне болду, чөгүп атасыңбы?" "Ооба, жардам берип коюңуз, чөгүп атам" десе, жанакы адам айтат экен, чоң киши акыл насаат айтып: "Эй акмак, сүзгөндү билбесең сууда эмне бар сага?" деп айтса, жанакы жаш бала дагы: "Ой, байке, ушул суудан чыгарып, куткарып алып, анан урушсаңыз жакшы болмок" депчи. Ошол үчүн бүгүнкү күндө кыйынчылыкка кабылган, кандайдыр бир карыздарга батып калган мусулман бир туугандарыбызга колдон келсе жардам берип, ал эми колдон келбесе жакшы дуаларды кылып эле койгондугубуз эң жакшы. Аны барып алып, көңүлүн оорутуп, моонсең болмок эле, ушундай кылсаң жакшы болмок эле деп, ал кыйналып жаткан адамды дагы жүрөгүн сыкпай, аны кыйынчылыкка дагы салбастан, андан көрө жардам болсо жардам бериш керек, шылдыңдап же болбосо аны басынтып, ал адамды бир кыжалатчылыкка алып баруудан мусулман алыс болуш керек. Ошондуктан бизден талап кылынган, мусулмандан талап кылынган нерсе, кыйналган адамга жардам бериңиз. Колуңуздан жардам берген келбейби, анын абалы тууралуу талкуу жаратып, башкаларга айтып, муну көңүлүн оорутуп, же бул адамдын кыжалатпа турган сөздөрдү айтып, капа кылбаш керек. Эмнеге? Аллах Таала бул адамга келген сыноону, бул адамга шылдың менен мамиле жасаганын башына дагы алып келип коюшу Аллахка жеңил эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте кыйынчылыкка кабылган адамды көргөндө окула турган дуаны үйрөткөн. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Аллах Таалага шүгүр болсун. Аллах сага берген сыноодон мени арылыкты, менин башыма бул сыноону бербеди. Жана мени башка көптөгөн пенделерине караганда артык кылды дейт. Дуанын мааниси өтө терең. Чындыгында башка бирөөлөрдүн кыйынчылыгын, кыйналган абалын көрүп туруп, деп боору ооруган киши болуп койбостон, ошондой кыйынчылыкты сиздин башыңызга бербей жаткан Аллах Таалага шүгүр келтириңиз. Бул негизги биздин алышыбыз керек болгон түшүнүк. Ай бечара ушундай болуп калыптыр да. Жок, макул. Ага ушул сыноону Аллах бериптир. Аллах Таала ушул сыноону сизге бербей, сизге аманчылык, тынччылык жашоо берип жаткандыгы үчүн ичиңизден ушул дуаны окуп, Аллахка шүгүрүңүздү келтирип койгондугуңуз эң жакшы болуп эсептелет. Ар бир абалдан туура түшүнүк алыш керек. Ар бир болгон окуядан туура жыйынтык чыгарыш керек. Ошондуктан бизге, мусулманга, кимдир бирөөнүн кыйналгандыгы эч качан кубаныч тартуулабайт. Ал адамга
көңүл айтабыз, жардам беребиз, колубуздан жардам берүү келбесе, анда ага зыяныбызды тийгизбейбиз жана өзүбүздүн зыяныбыздан аларды аман калтырабыз. Бул да болсо пайгамбарыбыз хадисте айткандай садака болуп эсептелет. Аллах таалам бардыгыбызга башка бир мусулмандарга эң жакшы мамиле жасоону насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.